Менин атым Айгерим Мусагажинова. Мен окумуштуу этнографмын. 15 жылдан ашык убакыттан бери казак салтын, атап айтканда салттуу маданияттын, анын ичинде нукура казак ашканасын изилдеп келем. Казак салттуу ашканасынын байыркы рецептураларын аныктоо үчүн ондогон илимий изилдөө экспедицияларын уюштурдум. Бүгүнкү күнгө карата 1500гө жакын тамактын рецептери менен аларды даярдоо технологияларын каттоого жетиштик. Мен ал тамактарды азыктык баалуулуктарын эсептеп чыктым жана аларды даярдоо технологияларын сыпаттап бергем. Атайы Силкуэ телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн мен аларды баяндап, ошол казак тамактарын үй шартында өз колуң менен жасоону иш жүзүндө көрсөтүп берем. Своими руками. Основа казахской кухни — это мясные. Казак ашканасынын өзөгүн эттен жасалган тамактар түзөт. Бүгүн биз силер менен салттуу ашкананын ырым тамагын жасайбыз. Это блюдо называется Ал тамак үлпершек деп аталат. Үлпүлдөгөн кызыма арналган тамагым. блюдо для самой нежной и любимой дочери. Но ранее Бирок жогоруда айтып кеткендей, аны Казакстандын ар башка аймагында жасоонун өз өзгөчөлүктөрү болгон. Ал албетте географиялык абалына, ошондой эле калыптанып калган тарыхый факторлоруна байланыштуу болгон. историческими фактами. К примеру, Мисалга алсак, Казакстандын батыш аймагында ал тамак гелиндин шыбагасы деп аталса, ал эми түштүк жана түндүк аймактарда кыз үлүшү деп аталат. Казахстана это блюдо называют долей дочери. Почему в западном регионе Батыш Казакстанда ал тамакты негизинен жылкынын жүрөгүнөн жасашат. Ал эми түштүк жана түндүк аймактарда болсо жаш койдун жүрөгүнөн белендешет. Казахстана готовят из сердца молодого барашка. И также конская Ошондой эле жылкы жана кой жүрөктөрүн сулпу эт жана казы эттерине толтурулат. Анткени казы менен сулпу эң жумшак эт болуп саналат. нежным мясом. В западном регионе Казакстандын батыш аймактарында жылкы жүрөгүнөн жасалат. из конского сердца. Конское сердце Негизинен жылкы жүрөгү абдан калың эт болуп саналат. очень плотную структуру. И это блюдо Ошондуктан азыкты гелиндин үлүшү деп аташат. Эмнеге гелиндин үлүшү? Кайнене гелинди өз үйүнө тосуп алып жатканда сен жылкынын жүрөгүндөй күчтүү жана чыдамдуу болушуң керек деп айткан. такая сильная и выносливая, как сердце лошади, так как западный Батыш аймактар илгертеден эле эр жүрөк калк катары саналып келген. Ал эми аял жаңы тукумдун, жаңы муундун, жаңы үй бүлөнүн башаты болуп саналган. новой семьи. И когда сердце лошади очень Жылкынын жүрөгүн узак убакыт аралыгында бышырган кезде анын сырткы бети бышпай калышы да мүмкүн. Бирок аны кескен кезде ал эзилип бышып кеткен болушу да ыктымал. очень сильно переварится. Это говорит о том, Ал бүлөгө кимдир бирөөнүн кызы келди дегенди билдирген. Ошондуктан кайнене келинди тосуп алып жатканда сени өз кызымдай кабыл алдым деп я айткан. принимаю тебя в семью как родную дочь. Мы подготовим Биз азыр азыктын негизин даярдап алабыз. Мына мындай болгон майлуу, мыкты сулпу этти алабыз. жирный и хороший кусочек жаи. Жая обязательно нужно выбрать Ал майлуу болгону жакшы, ошондо тамак даамдуу жана жумшак болот. сочный и нежный. Все это очень Анын мелко баарын майдалап нарезаем. кесип алабыз. Майдалап кесилген сулпу эт менен казы тамактын өзөгүн түзөт. Мелко нарезанные кусочки жая и казы являются основой этого блюда. Жая нужно очень Сулпу этти абдан майда кесип алуу керек. Ал жылкынын жамбаш эти. Ал эң даамдуу жана чүйгүн бөлүгү. Тамагыбыздын өзөгүн ошол түзөт. часть, оно и составляет основу нашего блюда. Также основным Ошондой эле казы да негизги ингредиенти болуп саналат. Казы жылкы кабыргасынын майлуу бөлүгү. мы заранее его немного Биз аны подсолим. алдын ала бир аз туздап, мурчтап алганбыз. Ал ошондон улам ал сүрсүгөн жыпар жыттуу болуп калат. Ал жыт тамагыбызга өзгөчө шириндикти берип турат. Пряный вкус, который дает этому блюду особенную изюминку. И еще была очень такая... Дагы бир кызыктуу салт болгон. Апасы кызын сагынган кезде ар дайым үлпершек тамагын жасаган экен. Она всегда готовила
когда раньше... Бир тууган агалары карындашынын үйүнө ошол тамакты алып келген кезде атасынын үйү аны сагынып жатканын түшүнгөн. Что отчий дом скучает по ней. Апасы кызына болгон сүйүүсүн дал ушул нукта көрсөтө алган. К своей любимой и дорогой дочери. Биздин тамагыбыздын өзөгү даяр. Казахи свои... Казактар өз ашканасында ар дайым жашылчаларды, тамырларды, мөмөлөрдү да ар тараптуу колдонуп келишкен жана ар бир тамагына же тала сарымсагын же көбүргөн кошуп келишкен. Добавляли то луговой чеснок или дикий лук. Азыр болсо кадимки эле пияз кошулат. Даам берүү үчүн бир аз гана. Буквально чуть-чуть. Пиязды кесип алабыз. Ал тамагыбызга бир аз шере берип турат. Нарежем репчатый лук. Это придаст немного сочность нашему блюду. Үлпершек это то блюдо. Үлпершек. Ал тамак өз алдынча же болбосо бүтүндөй эт менен биргеликте даярдалып тартылчу азык болгон. Мясом подавали на стол. И всегда говорили Анан ар дайым ал тамакты келин үлүшү же кыздын үлүшү деп атап келишкен. или долей дочери. Каждое блюдо в казахской кухне имеет Казак ашканасындагы ар бир тамак өзүнүн терең философиясына жана таржымалына ээ болгон. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү абдан маанилүү деп айтышкандай эле. очень важен. Есть целая серия блюд. Уулдарына арналган тамактардын топтомдору да бар. Же болбосо кыздарына арналган тамактар топтому бар. Ал эми үлпершек болсо апанын бүлөгө байланышы менен ашыктыгын чагылдырган. Любовь и привязанность. Наша начинка. Биздин кошулмалар дээрлик даяр. Бир аз кара мурч, туз кошобуз. Перца, соли. Мы пробуем это блюдо. Эми болсо үлпершек тамагын ооз тийип көрөбүз. Ал бизде жагымдуу жана баалуу эмоцияларды жаратат. Туулган үй, апанын, эненин назик колдору тууралуу эмоциялар. Алар эң баалуу эмоциялар. Аны бүгүнкү күндө бир дагы акчага сатып ала албайсың. Поэтому Мына ошондуктан ал даам бизде генетикалык жактан калыптанып калган. Ал даамды улам-улам татууга умтулабыз. Ал тамакты ар бир ирет тез-тезден белендеп, даамдап тургун келет. чаще и чаще. Какой аромат. Кандай даамдуу. Биздин аралаштыруу азыгыбыз дээрлик даяр. Эми болсо абдан маанилүү жана өзгөчө аракетке өтөбүз. Жүрөктү даярдап алабыз. Особенному действию мы подготавливаем наше сердце. Мы отделяем его Андан ашыкча майды бөлүп алабыз. от лишнего жира. Милдеттүү түрдө ички трахеяны алып коебуз. Трахею. И создаем Анан мындай болгон жүрөк баштыкча жасап алабыз. мешочек. Я помню раньше, когда в экспедициях я Мурда изучала экспедициялар учурунда ушул тамактарды изилдеп жаткан кезде, улуу эжелерден күз же кыш айларында согум сойгон кезде мага жүрөк калтырып койгула дешкен деп айткандарын көп уккандыгым эсимде. в зимний период всегда говорили: оставьте мне сердце. Я тогда не Ошондо мага жүрөктү калтырып кой деп эмнеге айткандарын түшүнчү эмесмин. Көрсө ал аял кызын турмушка узатууга даярданып жатканын билдирчү экен. свою дочь к замужеству. Ошентип үлпершек тамагын даярдап чыгышкан. Мына биз жүрөктү дагы белендеп алдык. Азыр болсо ага мына бул кошулманы салабыз. Вот такой уже готовой начинкой. Полностью Ичине заполняем толук толтуруп чыгабыз. Мындай болуп калат. начинкой. Вот так вот у нас получилось. Мына ушундай болгон ырым тамагы. К сожалению, практически Тилекке каршы бул тамак азыр көп жерлерде эле жасала бербейт. Бирок айылдарда жасаганга аракет кылышат. в аулах,
стараются в основном готовить это блюдо. Хочу отметить, что каждый Казактын ар бир тамагы терең философияга жана өз таржымалына ээ деп айта кетейин. свою историю. Как ранее я говорила, что у этого Мен блюда жогоруда есть айтып кеткендей, тамактын өздүк аймактык айырмачылыктары бар. Батыш Казакстанда аны жылкы жүрөгүнөн жасашса, түндүк жана түштүк Казакстанда кой жүрөгүнөн жасалат. используют бараньи сердечки. Баранье Кой сердце, жүрөгү оно абдан является назик жана очень ал абдан тез даярдалат. Оно очень быстро готовится. Вот мы Бир кой жүрөгүн камдап алдык. Аны толугу менен тазалап чыктык. полностью очистили. И также Мына ошол баранье кой жүрөгүнө сердечко мындай кошулмаларды салып алабыз. подготовленным вот таким вот фаршем. Вот так вот мы тоже Анан мына мынтип акыры жагын тегип алуу керек. у конца. Мы начинили сердце. Жүрөккө кошулманы толтурдук. Эми болсо акырын отто 2 саатка чукул бышырабыз. Биздин тамактын негизги кошулмасы бул соусу. Соус үйдүн май сүтүнөн беленделет. Ага бир аз туз, жалбыз кошуп алабыз. Соли, душицы и помещаем Даярдыктарыбызды кайрадан ошол соуска салабыз. соус. И вот Ошентип биздин үлпершек ырым тамагыбыз да даяр болду. Үлпүлдөгөн кызыма арналган тамагым, эң сүйүктүү жана баалуу кызыма арналган. родной и дорогой дочери. Это обрядовая Бул ырым тамак терең мааниге ээ. Ал өзүндө сүйүүнү камтып жатат. Өз бүлөсүнө, туулган үйүнө болгон сүйүү. Үлпершек тамагы өзүнчө же башка эт азыктары менен бирге тартылчу. Бирок ар бир кыз же келин ал тамак атайын анын урматына жасалгандыгын билишчү. каждая девушка и невестка знала, что это блюдо специально приготовлено для нее. Биз ичи толтурулган жүрөктү кесебиз жана ага алдын ала даярдалып коюлган соусту куябыз. И заливаем ранее приготовленным соусом. И обязательно Анан бул тамактын чүйгүнүн эзилген курут чыгарат. является растолченный курт. Биздин апаларыбыз өз кыздарына арнап мына ушундай болгон пайдалуу жана терең мааниге ээ болгон тамакты даярдашкан. Дочерей.
Характер степных кочевников отличался... Тала көчмөндөрүнүн мүнөзү токтоолугу менен айырмаланган. Казак калкы өз сезимдерин жана эмоцияларын айрым эле учурларда көргөзгөн. Бирок алар тууралуу белгилүү бир символдор, оймолор айтып бере алган. Бүгүн биз ар бир адам атайы жасалган тамак аркылуу өз сезимдерин, эмоцияларын көрсөтө ала тургандыгын билип алдык. Каждый мог выразить свои эмоции и определенные чувства. Блюдо үлпершек – это символ... Үлпершек тамагы бул апалардын назик сезимин билдирген тамак. Серкөй телеканалынын бардык көрүүчүлөрүнө Казакстанга келип, эң назик, жумшак, чүйгүн жана жыпар жыттуу тамактан ооз тийип кетүүнү сунуштамакчымын. Биздин даамдуу Казакстанга кош келиңиздер.